Кыргызстан туристтик өлкө катары таанылай элек, ошондуктан коноктордун саны аз. Мындай пикирин Чек жолу туризм ассоциациясынын башчысы Владимир Комиссаров билдирди. Анын айтымында Кыргызстан туристтер үчүн жеткиликтүү эмес жана туризмдин коопсуздугунун деңгээли төмөн. Это проблема пандемии. Пандемия экономиканын башка тармактарына караганда туризмге көбүрөөк терс таасирин тийгизди. Пандемия көйгөйү бүгүнкү күндө эмнеге алып келди? Туристтик фирмалар керешеси жок калгандан тышкары чыныгы адистерден айрылды. Чыныгы адистердин көбү бул тармактан кетип калышты. Чындыгында бул тармакта адистердин жетишсиздиги байкалып жатканын Туристтик операторлор ассоциациясынын президенти Сергей Глуховеров билдирди. Анын айтымында гидтерди даярдоо жана аттестациялоо үчүн борборлорду ачуу керек. Бүгүнкү күндө биз бардык гидтерге чалып көрдүк. Алардын жарымынан көбү туризм тармагынан кеткенин билдирди. Алар пандемиядан улам 2 ай жумушсуз калышты. Үй бүлөсүн багуу үчүн башка тармакка кетүүгө аргасыз болушту. Айрыкча кышында туристтер гидсиз кыдырышат. Гидтер бизде жайында гана иштешет. Бир жылда 3 ай иштеш үчүн 5 жыл университетте окуп жүргүсү келбейт. Андан көрө башка тармакта стабилдүү жумушка орношууну көздөйт. Ошондуктан гидтерге талапты көтөрүүдөн мурун аларды окутуу базасын негиздеш керек. Канчалык көп гид болсо, ошончолук туркомпанияларда тандап алуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Тармактын өкүлдөрү экономика министрлигине салыктык коюмдарды төмөндөтүүнү суранып кат жолдогон. Анда салыктык коюмдарды накталай эмес төлөмдөргө 2%, накталай төлөмдөргө 4% чекти белгилеп берүүнү суранышкан. Ошондой эле баштапкы төлөмдү алып салуу сунушталды. Себеби кошумча нарк салыгындагы сумма кызматтарды кымбаттатып жатат. Мындан тышкары, биздин субподрядчылар, мисалы анча чоң эмес мейманканалар менен айдоочулар кошумча нарк салыгын төлөөчүлөргө кирбейт. Ошондуктан биз бул төлөмдөрдү ала албайбыз. Натыйжада баалар өсүүдө. Биз болсо атаандаштыкка туруштук бере албай калып жатабыз. Ишкерлер туризм департаменти тармакта жаралган министрликтер аралык маселелерди чечүүгө алсыз болууда дейт. Они вообще-то стараются и пытаются работать. Бул кызматкерлерден көз каранды эмес. Алар аракет кылып иштеп жатышат. Министрликтен жогору турган орган керек экени эчеге эле белгилүү болду. Туризм тармагынын өкүлдөрү бийликтен транспорт каражаттарын бажыдан өткөрүүдө колдоо көрсөтүүнү, өлкө боюнча жарнаманы күчөтүүнү суранып жаткандарын билдирди. Адистин айтымында жайкы жана кышкы туризмден сырткары Кыргызстанда башка мамлекеттер менен биргелешкен күзгү жана жазгы багыттар да бар. Максат Леспеков, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.